Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 1 февраль 2026 жыл. Мен сіздерге барыңыздар білген Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан 6 километрден Ленин бактан сатыла турган ушул арзан бага коюлган үй жөнүндө информация бермекчимин. Элердин акча керек болуп эле сатка коюлган учуру. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $40,000. Видеонун башында баасын айт дейсиздер. Айттым тугандар, $60,000. Сиздер дагы лайктан басып колдоп туруңуздар. Лайк канчалык көп болсо, ошончолук просмотр күчтүү болот, көп адам көрөт. Лайкты аябай азыр эле басып коюңуздар. Баасы $40,000, жери 5 соток, өтө арзан, ит түшүрүп берет. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин сиздерге. Тугандар, мен турган жер бул барыңыздар билген Ош Алай трассасы. 6 километрде Ленин бакта турам. Келүү жолун жакшылап түшүндүрөйүн, угуп туруңуздар. Фуркат Круговойдон Мады тарапка ровно 3 километр жүргөнүңүздөрдө мына жерде заправка бар, Жунда деген. Мына жерде светофор. Светофордон эле сиздер оңго бурулсаңыздар, бул жакта 6 километр Ленин бак деп коет. Названиялары көп. Бул жакта үйлөр толтура тугандар. Ушул жерден эле сиздер мына жогору тарапка түз чыгып барсаңыздар, где-то 1 километрдей сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дальше кетсеңиздер, ал жагы уже Мады болуп калат. Башбулакка. Бул жакта үйлөр толтура. Мына жакындап көргөзөйүнчү. Караңыздар. Түз чыгып келгенде жогору тарапта дагы үйлөр бар. 5 кошкон эл. Сол тарапта ушул үй сатка чыгып атат. Жери кечиресиздер, жери 5 соток тугандар. Мына караңыздар, жери тегиз. Уклон жок. Ушул үй. Азыр ичин 1-этажын, 2-этажын көргөзөм. Кирпич менен тургузулган, колонна сейсмопоястары көрүнүп эле турат. Анан 1 менен 2-нин ортосуна плита эмес, монолит куюлган тугандар. $40,000 тугандар, билбейм, мындай арзан да. Бул жакта дагы времянка бар экен, мына жакта 2 этаж, мындай үйлөр бар экен тугандар. Анан билишимче дагы бир аз чыкканда уже канал суу өтөт. Каналдын ар жагы уже ачы жаңы конушу болуп эсептелинет. Лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Свет бар бул жерде. Суу билишимче ошо каналдан тартылып бул жака келсе керек, түшсө керек. Суу деле бар эми, ушунча адам жашап атат, суу деле болсо керек. Квартирага балким алмашканга макул болуп калат. Ал жагын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели, бисмиллахын айтып туруп, анан чыгып информацияны берем дагы. Достор, мына эшикти ачып, бул жактан кирип келе бересиздер, главный ход. Мына жакты карасаңыздар, бул жагы лестница болот экен, 2-этажга чыга турган. Санузелин кылып койсоңуздар болот бир бурчуна. Мына жери как бир комната катары эсептелинет киргендечи, кухня кылып койсоңуздар деле жакшы болчудай. Азыр мына ушул жерден эле сразу 2-этажга чыгып деле көргөзөм, 2-этажын. Бул жак болсо дагы бир комната. Отдельно мына жагын дагы бир комната кылып койсоңуздар деле болот. Себептен чоң экен, действительно. Караңыздар, жакшы. Жүрүңүздөр, эми 2-этажга чыгайлы. Достор, мына 2-этажга чыгасыздар. 1-этаж менен 2-этаждын ортосу монолит. Ошону эске алыңыздар. Бул жер лестницанын местасы. Кийин өзүңүздөр каалагандай лестница бүтүрүп аласыздар. Чыкканыңыздарда холл деп койсом деле болот, же бир комната кылып аласыздар. Мына жака бурулсаңыздар, дагы бир комната. Ортосун тосуп, нар жакты дагы бир комната кылып коесуздар. Айтайын дегеним, мына жакта дагы бир эшик бар. Ошол комнатага кире турганча, сонунда колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим, достор. Баасы $40,000, кеми бар. Эйсинин номери экранда жазылуу. Сүйлөшүп содулашасыздар, айткан баасында эч ким сатпайт. Аракетти кылыңыздар.